Сахарный диабет, қант диабеті. Бұл зат алмашудан бұзылысынан кейін пайда болған оры. Башқаша айтқанда, қанда қанттың, ошонун ичинен глюкозаны көбөйүп кетүүсү. Глюкоза бизге энергия берип турчу зат болуп саналат. Уйку бездин кызматын аткара албай калганда инсулин аз чыгып калат дагы, глюкозаны толук эритип бере албай калгандыктан кандын составында глюкоза көбөйүп кетет. Глюкозанын көбөйүшү кан тамырдын бузулуусуна, нерв талчаларынын бузулуусуна жана ички органдардын бузулуусуна алып келет. Кайсы себептер кант диабетин алып келет? Бул иммундук системанын бузулушу, башкача айтканда иммунитеттин төмөндөп кетиши жана генетикалык бузулуулар дагы кант диабетине алып келет. Мындан тышкары албетте уйку без бул жерде эң негизги ролду ойногондуктан вирустар ошол уйку безге отукташып калып, уйку бездин инсулин чыгаруусуна өтө чоң таскоолдук кылып калат. Булар вирус Коксаки, Эпштейн-Барра, Краснуханын жана ретровирустар сөз түрдө ушундай бир уйку бездин начар иштешине алып келет экен. Эндокриндик оорулардан кийин кант диабети пайда болот. Булар болезнь Ицинга Кушинга деп коет. Ицинга Кушинга оорусу жана акромегалия. Өнөкөт оорулар панкреатит, муковисцидоз жана гемохроматоз оорулары дагы кант диабетине алып келет. Оор металлдар дагы алып келет деп айтылат. Бул деген кимде-ким химикаттар менен көп иштеген болсо, мисалы айыл чарбасында жашылчаларды курт кумурскаларды өлтүрүш үчүн сөз түрдө химикат чачылат. Мына ошол чачылган химикаттарды тез жана көп убакытка чейин колдонуу, ошолор менен иштөө бул дагы кант диабетине алып келет экен. Албетте мындан тышкары көп тамактануу, адам жөнү жок эле көп тамактанып жана аз кыймылдаш уйку бездин бузулушуна алып келет. Дары-дармектер дагы кант диабети оорусуна алып келиши мүмкүн. Эми клиникада эмне болот? Адам эң биринчи өтө көп чаңкайт, чарчайт, тез заарагылат. Жаш балдар дагы түнү заарагып коет. Жаш балдардын дагы арасында сахар диабети менен ооругандар өтө күчөдү. Адамдын курсагы тез ачат. Ошондой эле организмде грибкилер, бактериялар көбөйүп кетет. Дене кычыша баштайт, көңүлү айланып кускусу келет, ичи ооруйт, ооз кургайт, көз начар көрүп баштайт, кол бут чымырайт, алсызданат, булчуңдар алсыз болуп калат. Моюнда, колтукта, чыканакта, тизеде тизенин терилери карарып, тери өзгөрүп калат. Адамдын оозунан кээде ацетон жыттанып калат. Кант диабети албетте сөз түрдө осложнение алып келет. Башкача айтканда кант диабетинин татаалдашы боло баштайт. Бул деген эмне? Кан тамырдын ичинде атеросклероз, башкача айтканда кан тамырдын ичиндеги керектүү заттардын баардыгы кан тамыр катмарына жабышып, атеросклероз деген ооруга алып келет. Инфаркт миокарда деп коет, инсульт деген ооруга алып келет, энцефалопатияга алып келет. Мындан тышкары адам комага түшүп калат. Кома, эсинен тануу. Демек, кома эки түрдүү болот. Гипергликемическая кома жана гипогликемическая кома. Гипер деген сөз, ашыкча деген сөз. Демек, канда канттын составынын өтө көп чоңоюп кетиши гипергликемический комага алып келет. Ал эми ошол оорунун жок кылам деп жөнү жок таблетканы көп ичүү кандагы канттын азайып кетүүсүнө алып келет, дагы гипогликемическая комага түшүп калат экен. Эми албетте эң жаманы бул теринин кесилгенден кийин бүтпөй, ошол жер жара көпкө чейин созулуп, акырында бармактар кесилип, андан кийин тизеге чейин кесилип, кыскасы жара пайда болгон жердин бүтүүсү өтө начар болуп калат экен, дагы ал жерлерди кескенге туура келип калат экен. Эми урматтуу мекендештер, кандайча кылып биз алдын алабыз, кандайча кылып биз дарыланабыз? Албетте, сөз түрдө өзүнүн специалисти, сиз эндокринологко барып, бир сыйра консультация алып келсеңиз болот. Айткан дарыларды ичип көрсөңүз болот. Эгерде ошол дарылар сизди өмүр бою байлап кое турган болсо, эгерде сиз ошол дарылардан кандын составы азайбай,
бул оорудан арыла албай жүргөн болсоңуздар, анда албетте биздин медцентрге келиңиздер. Биз сиздерди натуралдык ыкма менен дарылаганга аракет кылабыз. Мен сиздерге чың ден соолук каалап, доктор Бапаева.